Достор, сансыз китептин ичинде адам баласынын акылына баалуулук бере турган сонун кеңештер, сонун маалыматтар, философия, тарых, адабият айтору бардыгы жатат деп айтсак болот. Бирок биз булар тууралуу эмес, дал ушул китептердин ичиндеги мамлекеттин идеологиясы, тактикасы жана стратегиясы тууралуу сөз кылгыбыз келип атат. Атайын адисибиз бир гана Кыргызстандын алкагында эмес, Казакстанда жана Германияда дагы алгылыктуу иштерин жүргүзүп келген. Жана идеологияны иштеп чыгып, аны патенттеп, азыр бизге бир аз маалымат берем деп камдап турган профессор агайыбыз Рыспаев Талант Акимжанович студиябыздын коногу. Талант мырза, кутман тааңыз менен. Кутман тааңыз менен, Талант ага. Саламатсыздарбы агайын туугандар. Ассаламу алейкум агайын журт. Кутман тааңыз менен. Чогуу болсун. Эртең менен эрте баягы жеңил маек кылып көнүп калганбыз. Ошол үчүн сөз башынан болсун, биздин көрүүчүлөр үчүн деги эле улуттук идеология, тактика жана стратегия деген сөздөрдүн мазмунуна кыскача токтолсок агай. Мен ушунун баштаарында бир жөнөкөй тил менен айтып көрөйүн. Мамлекетти бир имарат десек, ушундай имараттын фундаменти болбосо, кичикей жер титирегенде, же шамал болгондо жаракка кетип имарат зыянга учурай берет. Кыргызстанда көз карандысыкты алгандан бери мен тиякта карайм, биякта караймбы? Бизди караймбы? Анда улуттук идеология жок болуп келатат. Ошондуктан биздин мамлекеттин абалы жалпы сиздер билгендей, жалпы биздин коомчулук билгендей, мына 2005-жылкы окуя, ушинтип 2010 октябрь окуясы болуп солкулдап келатат. Ошондуктан улуттук идеология бул зарыл. Улуттук идеология деген эмне өзү? Бул улуттун аң сезиминин формасы, улуттун өзүн өзү таануунун процесси. Дагы башкача айтканда бул улуттун таламдары болот да, ошонун бирдейлиги. Руханий бирдейлигине, руханий кызыкчылыгынын бирдейлигине, коомдун бардык сфераларында ошол улуттук идеологиянын приоритеттүүлүгүнө негизделген көз караштардын, баалуулуктардын системасы. Дагы муну жөнөкөй айтсак мындай, улут таламдары бар. Мисалы, Кыргызстан жалпы калкынын ичинде таламдары бирдей болгон 60%га жакын бул мусулман дининде. 10% бул теңирчилик адамдар. Алардын таламдары бирдей. 10% бул машаяк болуп кетишкендер, христиандар. Ошол эле кыргыздардын арасында, жалаң эле башка улут эмес. Жана ошо Советтер Союзунан калган атеисттер 10%. Демек, булардын таламдары ар түрдүү экен. Ушулардын баарын бирдей бириктирген жалпы талам бул улуттук идеология деп түшүнөбүз. Түшүнбөй, бул дүйнөдө ушундай. Бардык түшүнүктөргө каршы чыкпай турган, баарын башын бириктирген. Бир чатырга бириктирген. Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин баарында ушундай. Мисалы, Германияда деле, Казакстанда деле, Россияда деле ар түрдүү ошондой ислам, христиан, теңирчилик, атеисттер бар. Бирок ошолордун баарын башын бириктирген, баарын таламдарын бирдейлигине, руханий бирдейлигине алып келген бул баардыгынын кызыкчылыгын камтыган деңиз. Камтыган. Жакшы, Талант Акимжанович, биз деген идеология болмайынча өнүп өспөйбүз деп көп айтабыз. Мисалы, велосипед ойлоп табуунун кажети жок, биздин манасыбызда бар дейбиз, салт сана өрп адатыбызда бар дейбиз. Бизде да ушундай иштелип чыкканбы адистер тарабынан? Кандай? Тили каршы жок. Мына өзүңүздөр карап көрсөңүздөр деле 30 жылдан бери бир-эки сөз болду. Ошо 30 жылдан бери жогорку бийликте жүргөндөр айтып калат. Улуттук идеология депчи. Кээ бирде айтып калат улуттук идея. Айырмасын деле түшүндүргөн киши жок. Ошол улуттук идеология жок болгондуктан мамлекеттин эң эле баштапкы нерсеси мамлекет болуу бул улуттук идеология. Мен силерге түшүндүрүп берейин бул картина менен. Эгерде биз улуттук идеологияны кызыл шар деп алсак, бул биз анын аталышы болуш керек. Кыргызстан үчүн ар бир мамлекеттин өзүнүн улуттук идеологиясы бар. Биздики, менин сунушум боюнча, бул жана сиз айткандай патенттерден айтып берем, Кыргызстанды сактоо жана өнүктүрүү. Эми ушул кызыл шар өзү төмөнкү бөлүктөрдөн турат. Улуттук идеядан жашыл куттуу эл. Бул ушул улуттук идея бизге кыргыздарга Манас бабабыздан берилиптир. Манас эпосунда курама жыйып журт кылдым. Мына ошол курама журт миңдеген жылдар бою сакталып келиптир. Бизге Кудай берген элибиздин бир бөлүгү башка калктарга деле кое берген, баарына бирдей. Бирок башка калктар, мисалга казактар, казак бауырдашдарыбыз улуттук идеясын 15 жыл иштешти, таап алды. Мәңгилик эл, түбөлүктүү эл деп табышты. А бизде бар. Андан тышкары биягы улуттук стратегия,
кутман жер, эл улуттук тактика санариптүү Кыргызстан. Муналардын негизи болуп, азыркы тил менен айтканда фундаменти болуп, бул Манас бабабыздын, Барысбек Кагандын, Аттила Баатырдын осуяттары. Булар фундамент болуп бизге кызмат кылышат. Эми ушул фундаменттин үстүндө образдуу түрдө бул улуттук идеология ары бери жылып кетпес үчүн тирөөч болуп турган бул биздин улуу энелерибиздин Курманжандаткан идеясы, гуманистик жана Канеке апабыздын улутту тирөөч кылып сактап турган гуманисттик идеялары. Мына ушуну биз кыргыз эли өзүбүз таанысак, билсек, анда биздин мамлекет өтө ылдам өнүгө тургандай мүмкүнчүлүктөр бар. Муну эми системалап сиз китеп кылып жазып чыккансыз. Чыгардым, патент алынган. Эми издөө деген маселе бар да. Издөөдө көп убакыт талап кылды. Анан кысанат. Бул идеологияны бир адам же болбосо бир ой эмес, сиз айткандай мына ошол Манасты казып чыккан экенсиз, тарыхчы болгон экенсиз, философ болгон экенсиз, Кыргызстандын жөнөкөй жараны болгон экенсиз. Бүгүнкү күнү ушул идеологияны ийгиликтүү колдонуп кете алабызбы? Кабыл алабы деген маселе. Кудай буйрса, менин ишенимим зор. Мен бул улуттук идеологияны, анын ичинде улуттук идеяны бир 5-6 жылдан бери изилдеп чыктым. Германиянын мисалынан көрдүм, Казакстандын, башка мамлекеттердин мисалынан көрдүм. Тилекке каршы 3-4 жылдан бери келгенде Кыргызстанга биздин ушу саясатчыларга мен деген ушу улуттук идеологияны эле 30 жылдан бери эки сөз айтышат, бирок ички магызын көрсөтүш керек да, бул эмнеден турат. Ошону көрсөтө албай жүргөн биздин көрүнүктүү саясатчыларга жолуктум. Анан могул иштеп чыкканды бердим. Анан жаш саясатчыларга да бердим. Тилекке каршы жетпей койду. Анан бирок ушу жарым жыл, 1 жылдан бери дагы биздин адамдарга берип, ошо мамлекеттик адамдарга берип, алар кабыл алып, эми ушуну буйрса мамлекет кабыл алып, өркүндөтүп, ошону негизинде өнүгүүгө деген менде ишеним бар. Талант мырза, мисалы башка мамлекеттердин мен иш тажрыйбасында көрдүм деп атпайсызбы? Алардын деген дүйнө таанымы, алардын көз карашы, салты, үрп-адаты такыр башка да, мисалы, бизден башкача. Биздикине каршы калыпка келтирүү, салыштыруу кандай болуп калат? Ал мисалы сиз тамсаласыз, фундаменттин сөзүнчө. Сиз тамсаласыз, фундаменттин сөзүнчө. Тиги киши тамсалат, фундаменттин сөзүнчө, бирок жалпы түшүнүк фундамент бирдей да. Сиз 5 катар, 5 ряд, бул киши 3 бурчтук салат. Принцип бул фундамент. Ошол сыяктуу эле улуттук идея, улуттук идеологиянын мааниси бирдей. Ар бир улуттун таламы бар. Немис калкынын таламы бар, орус калкынын. Мисалы, эми биз бул жерден улуттук идеяга өтсөк, бизде улуттук идея куттуу эл, курама эл болуп атат. Манас бабабыз миңдеген жылдар бою ушу көптөгөн калктардан кыргыз элин бириктирип сактап келген. Эми улуттук идея башка мамлекеттерден карасак, мисалы, Испания улуу мамлекет болгон. Урандын астында биригүү болуп саналып атат да. Бул кыскача айтыш керек. Бир эле кыска сөз менен. Мисалы, Испания 16-жылдан бери баарынан улук бул Испанияны Кудай деп айтып коюшат. Ошо бул улуттук идея ар бир кишиге жагыш керек. Улут жалпы баарына, сизге баарына, президентке, студентке, водительге. Ошондо гана улут өнүгөт. Баары ошол таламдар бирдей болот. Айталы, Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деген уран бар эле. Кыргызстан уран болгон. Швейцария. Ал кыял фантазия болгон. Кыргызстан тоолордун мекени. Тоолор өлкөлөр толтура. Бийик мелжиген. Ошондо биздики бул лозунгтарды сүрүп чыгаруу менен куттуу эл, демек куттуу элдин астында курама эл. Биз Манас бабабыздын өзөгүбүздөн турушубуз керек. Тоолуу эл. Швейцарияда, Алпыда, Перуда тоо деген бизден да жакшы. Аны Швейцария болобу, өнүгөбүз, бул фантазия болгон. Биз реалдуу карашыбыз керек. Өзүбүздүн өзөгүбүзгө. Мен бул Манасты каяктан алдым? Мен чоң атам өз убагында арабча окуп, андан кийин латынча окуп, кийин орусча шрифт менен окуй албай калган да, кириллица. Бала кезимден көп окуп берген, а кишиге ошол башынан сиңип калган. Анан башка мамлекеттерден көрдүм. Демек бизге улуттук идея керек экен. Улуттук идея болбосо тышкы душмандар басмырлап,
ички душмандар мамлекетти коррупционерлер талкалап жок кылышат экен. Жыйынтыгын айтканда, эгерде улуттук идея болсо, ар бир мамлекет эртелиби кечпи талкаланат. Талант мырза, сиздин айтканыңызда карет жок. Биз сизде ынанып турабыз. Үмүт кылып, чында эле ошо ишенгибиз келип турат да. Санат бирок деген бизде да Кудайга шүгүр билерман бар, тарыхчы бар, аксакал бар дегендей. Ошолордун бардыгы, ооба, талант туура айтат деген сөзүбүзгө мындай ынаныш үчүн. Ал үчүн атайын кызматтар болот. Мисалы жана Эйнштейн, Иванов, ар бир окумуштуулар өзлөрүнүн идеяларын, теориясын айтканда, ал туура экенин далилдеген патенттик бюро болот. Ар бир мамлекетте. Биздин Кыргызстанда да патенттик бюро бар. Ошол жерден алар текшерип чыгышат. Момундай улуттук идеялар болгонбу, жазылганбы? Эгер жазылды айтып коет, ошол жерде бар турбайбы? Мына турат депчи. Демек ал жок болсо, момунтип патент берет, күбөлүк. Мына номеру менен турат, Кыргыз патент. 2020 жылдын 4-мартында алар ага чейин 2-3 ай текшерип чыгышты. Жок, адеген текшерип чыгышат эксперттер. Ал жерде тарыхчылар барбы, Кыргыз патенттин ичинде өзүнүн эксперттери бар да. Дароо эле кабыл алынбайт. Дароо кабыл алынбайт. Бул патент деген ар бир жалаң эле мындай философтук эмес, машинеге, тиги камерага, бобуручкага баарына патент алыш керек. Ошону жаңы чыгардым депчи. Мына орусчасы, кыргызчасы. Агайдын бул барагын көрүп мен башка өлкөлөрдү карап атам. Айталы Швейцариянын ураны бирөө бардыгы жана бардыгы бирөө үчүн деген уран. Бул багы Советтер Союзунун алып алганыбыз да биз коммунисттер. Бул көрсө Швейцарияда 200-300 жылдан бери экен. Швейцария азыр өтө өнүккөн мамлекет. Анан Чехия болсо чындык жеңет дегендин алдында биригишет экен. Испания баарынан улук, Испания Кудай дейт. Германия болсо Германия бардык жерде. СССРдеги коммунизмди курабыз. Германия бардык жерде бул фашисттик Германия болгон. Ошон үчүн алар бардык жер биздики деп согуш ачышкан. Бирок ошол учурда экинчи мамлекет СССРдин улуттук идеясы күчтүү болуп жеңип кеткен. Азыр Германиянын улуттук идеясы жакшы. Алар ошон үчүн өнүгүп кетти. Бул баарынан бир кадам астыда бололу. Ошондо биздин сиздин сунуштаган Кыргызстанды сактоо жана өнүктүрүү болуп атабы биздин? Бул идеология. Идеология. Ураныбыз улуттук идея бул куттуу эл. Куттуу эл дегенде кандай болгондо куттуу эл болобуз деген аркасында көп точка суроо болуп калды. Анын баары мына бул жашыл турбайбы? Кантебиз мына. Ошо кантипкенде куттуу эл болобуз. Куттуу эл, кутмен жер болобуз. Анын мына бул жерде ошо патент алынган. Качан болот? Ал жалаң эле Бишкекте өнүктүргөндө эмес, жалаң эле Ошту, Таласты эмес, бул жалпы Кыргызстанды өнүктүргөндө. Кээ бирде айтып жүрүшпөйбү? Бир регионду өнүктүрүп коебуз деп. Анда болбойт. Анда төлүк жүрө бересиң. Бир убакта, мисалы, азыр эле кантип өнүктүрөбүз? Германияда Борбор Берлинде 2-3 эле министрлик бар. Калгандар каякта? Калгандардын баары ар кайсы шаарларында. Университеттери, мисалы мен иштеген университет 3 шаарда турат. Бул жерде баары Бишкекке келип орун алып алышкан. Талас, Баткен, Кажысай баары өнүкпөй калган. Демек биздин жөнөкөй акыл эсим менен түшүнгөндө куттуу эл бул бир гана кыргыз улутун эмес, Кыргызстандагы бардык улуттарды жанагы бардык региондорду, дубандарды өнүктүрүү болуп саналды. Карабастан, улутуна карабастан деген. Жашына. Ушинтип Манас жасаган. Манас бабасы ошентип жасаган. Бул Манастан алынган. Ооба, ошол Манастын убагында бул жерде ачып көрсөңүз, мына каяк кетти. Ал убакта кыскасы мына сүрөтүн көрсөтүп туруп. Мына бул жерде турат. Бир 25-30 калып болгон. Коңур аттар азыр уруу болуп калды, коңур ат. Ошол жакта жыйнап журт кылдым деген. Ошон бир кыргыз эл кылган. Бизде эле ошондой абал. Куттуу жерди ага кыскача түшүндүргөн. Ой, Кутман жер. Кутман жер кыскача айтсак, Бишкекте 2-3 эле министрликти калтырып, тышкы иштер министрлигин, МВДны калгандардын баарын Баткен, Нарын, Талас, мисалы айыл чарба министрлигин Нарынга коюш керек. Университеттерди Кыргызстан ичин Бишкектеги университеттерди башка региондорго жылдырыш керек. Акчанын кереги жок. Казынада акча жок болуп атпайбы? Алар акчаны бир жерден эле алып атат, мисалы Бишкектеги университеттер бир тобу. Ошолорду Баткенде барып, Таласта барып, Нарында айыл чарба университети, башка региондорду барып, ошол жерде анан Бишкектин проблемасы чечилет. Мен бүгүн балким Балбак мырза менен мэри менен жолугам, мэр кыйналып атат, смог, кыш. Мушун эмчүн дегенде Бишкектеги калктын саны өзүнүн законуна жараша 10 эсе көбөйүп кеткен, пробка жана башка проблемалар. Муну ушуну биз Кутман жер менен чече алабыз. Адамдын организми сыяктуу, мисалы үчүн бардыгын иле берсе, жеген тамак курсак азетпей кулкунда түгөнүп калып атат да. Жалпы толук
организм иштегенде анан өнүп өсүп болот деген. Туттура айттыңыз. Эгерде мамлекетти биз организм десек, организмде кан жүрүп туруш керек да, колу бутуна. А бизде Кыргызстанда кан только башында Бишкекте жүрүп калган да. Калгандары селек болуп калышкан. Баткен, Талас, Нарын, Кочкор ат башлардын баары. Жакшы идея экен. Рахмат агай, бар болуңуз. Ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге рахмат. Аман Кыргызстан болуңуздар. сиз айткандай өнүгүү жолунда болуп дал ушул идеологиясын табат деген биздин да ишеничибизде. Терең биз дагы бир идеологиянын, бир ураанын алдында биригип өнүгүүгө бир кадам таштайбыз.